Стамбулда эртең мененки саат 6 тахажжуд намазын окуп, Алладан балама шифа сурап, баамдат намазын күтүп отурган мезгилибиз. Бирок биринчи себебин жасабынан Алладан сурадыйт, ошондуктан Стамбулга балама операция жасаталы деп келгенбиз. Бирок ушул себебин жасаш үчүн сиздердин жардамыңыздар керек, андыктан Алланын ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук кылып коюңуздарды суранабыз. Жана ошондой эле намаз дуаңыздарда бизди дагы унутпайсыздар деген ишенимдебиз. Алла баарыңыздардан ыраазы болсун. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2025-жылы чыккан Хинт Ражаптын үнү аттуу тасманы көрөбүз. 5 жаштагы палестиналык кыз куткаруучуларга коңгуроо кылып, израилдик баскынчылар анын үй бүлөсүн толугу менен жок кылып, жалгыз өзү гана тирүү калгандыктан мени куткарыңыздар деп суранат. Анда эмесе каармандарыбызда 5 жашар кызды куткарууга мүмкүнчүлүк болдубу, болбодубу биргеликте көрөлү. Пока за тобой не приедут, я тебя не брошу. А когда приедут? 29 январь 2024 жыл. Кудайдын каргышына калган жөөттөр Газага дагы бир жолу кол салып жаткан мезгили. Израиль армиясы Газадагы Тель-Эль-Хава аймагынын жашоочуларын чыгып кеткиле деп талап коюп, биз Хамас менен согушабыз деген шылтоо менен Газа аймагын бастырып кирет. Бул жолку Израилдин Газадагы кыргынды баштаганына 3 айдан өтүп калган болчу. Ошол убакта батыш жээкте жайгашкан Палестина аймагында Кызыл Жарым ай коомунун кеңсеси бар эле. Кеңсе Рамала аймагында жайгашып Газадан 52 чакырым алыстыкта турат. Ал жерде жумуш күндөгүдөй эле болуп келген коңгуроолорго жооп беришип, согуштун кесепетинен жардам керек болгондорго жардамдарын беришип, жаракат алгандар коңгуроо кылса аларга тез жардамдарды дагы жөнөтүп турушчу. Биз ошондой коңгуроолорду кабыл алуучу жумушчулардын бири Омар менен таанышабыз. Ал кесиптеши менен тамашалашып жатып эле коңгуроо келген мезгилде дароо көтөрүп, аларга газалык, бирок азыркы учурда Германияда жашап жаткан адамдын чалып жаткандыгын билет. Көрсө чалып жаткан адам туугандарынан кабатыр алып, алар жашаган жеринен көчөбүз деп жатты эле. Бирок мен алар менен байланыша албай жатамын. Сиздер байланышып көрүңүздөрчү деп байланыш сандарын берет. Анда каарманыбыз дароо эле жанагы сандарга коңгуроо кылса байланышты кыз көтөрүп, бизге жардам бериңиздерчи, биздин унаабыздын жаныбызга израилдик танкалар келди. Алар бизди өлтүрөт окшойт деген мезгилде эле атылган үндөр угулуп, кыз бир аз кыйкырып эле ошол бойдон үнү чыкпай калат. Ее убили. Буга чейин эле жылмайып олтурган Омар бир түшүнүксүз абалга калып, азыр эле сүйлөп жаткан кыз каза болгондуктан ойго чөмүлүп кетти. Бактыга жараша мындай учурларга кеңседе Нисрин деген психолог айым бар эле. Ал Омарды тынчтандырып, сен бул нерселерге даярдандың эле го, биздин жумуш ушундай экендигин билесиң. Биз байланышып жаткан учурда каза болгондордун жаркын элесине арнап сүрөттөрүн илип коебуз. Бирок сен сүйлөшкөн кыз атын атаганга жетишпей калды, кийинчерээк аны дагы аныктайбыз. Көп ойго чөмүлбөгүнүң, бир нерсе болсо кайра мага келсең болот десе каарманыбыз макулдугун берип жумуш ордуна кетет. Ошол учурда эле Германиядан чалган адам мунаада кичинекей карындашым тирүү экен деген маалыматын жеткирет. Анда Омар шашылып эле жанагы байланыш санга кайрадан коңгуроо кылып, бир топ убакыттан кийин гана кичинекей кыз чындап эле байланышты көтөрөт. Ал дароо эле мени куткарыңыздарчы, бул жакта аз эле убакыт калды. Мен жалгызмын, сураныч байланышты өчүрбөңүздөр, мени куткарыңыздар. Дагы деле аткылап жатышат деген учурда мылтыктын атылган үндөрү угулат. Анда каарманыбыз эмне кылышын билбей кыздын атын сураса, ал өзүнүн атын Ханут деп айтып, Омар Ханутка байланышты өчүрбөйтүр деп дароо эле Махтиге жетип барды. Махти согуш аймагында жүргөн куткаруучулар менен байланышып, алардын кимге жана кайда барышын көзөмөлдөп турчу. Ошондуктан каарманыбыз дароо эле куткаруучулардын бири кызга барсын деген талабын кое баштайт. Координацию. У нее нет времени. Анда Махти мен болгон аракетимди кыламын, бирок кыз жайгашкан аймакта өтө катуу согуш жүрүп жатат. Мен адамдарымды жөн эле өлүмгө жөнөткүм келбейт. Коопсуз жолду аныкташыбыз керек деп адамдардын бири куткаруучу Зайынга коңгуроо кылып, азыркы учурда алардын кайда жүргөндүгүн билип, кичинекей кыз Хануттан 8 мүнөттүк гана аралыкта экендиги белгилүү болот. Көрсө кыз менен байланышып жаткан учурда ал Газанын түндүк тарабындагы Фарас май куюучу жайынын жанында экендигин аныкташыптыр. Бул жагдайлардын бардыгын билгенден кийин Магди куткаруучуларды жөнөтүүгө даярдана баштайт. Омар болсо жанына Рана деген кызды чакырып Ханутту алаксытканга аракет кылышып, аны менен байланышты үзбөй жакшы сөздөрдү айтып эркелетишип, ар кайсы суроолорду берип алаксытуунун аракетин көрүп жатышты. Бирок ошол убакта дагы Хануттун жанына мылтыктардын атылган үндөрү угула берет. Анан дагы Ханут кичинекей кыз болгондуктан суроолорго жакшылап жооп бере албай, менин кичинекей 3 жаштагы эним бар, анын аты Зият, ал апам менен үйдө калган. Мен унаада үй бүлөм менен болчумун, бирок менин атым өлгөн эмес. Бирок азыр жанымда Сара эле бар деп өзүнүн сөздөрүн жакшылап айта албай, ар кайсы ойду бир айтып каармандарыбыз ага жакшы түшүнө албай дагы коюшту. Анан дагы ал Сара кечке эле уктап жаткандыгын айтып, денесинде кызыл кандар бар экендигин дагы айтып берет. Сыягы Сара буга чейин эле окко учуп каза болгон окшойт. Не спрашивай меня об успехах. Я сообщу, как только получу ответ.
Омар кайра Магдиден сурап, бирок Магди эчтеке кыла албай жаткандыгын айтып, куткаруучулар менен Хануттун аралыгы 8 мүнөттүк жол болсо дагы куткаруучуларды жөнөтө албаймын деп айтат. Анткени бул нерсеге жөөттөрдүн армиясынан уруксат дагы керек экен. Бирок алардын армиясына Кызыл Крест аркылуу гана байланышка чыгууга мүмкүнчүлүк бар эле. Ошондуктан кооптуу жолду аныкташ үчүн бир нече саат убакыт талап кылынат. Бирок Омар болбой эле сенемдин наристеге боруң оорубай эле турабы десе, Магди дубалдагы сүрөттөрдү көрсөтүп, бул адамдардын бардыгы мен тааныган куткаруучулар, алардын балдары жана максаттары бар эле. Бирок бүгүн алардын бардыгы окко учуп же болбосо жарылуучу заттан өлүштү. Мен аларды өлүмгө жөнөтүп коюп, үй бүлөсүнүн жүзүн кантип караймын? Мени дагы түшүн, кооптуу жол тапканда гана жөнөтө аламын деген сөзүн айтат. Бул сөздөрдү уккан Омар буга чейин ага Германиядан коңгуроо кылган адамга чалып, кичинекей Ханут жана башка адамдар тууралуу сурайт. Көрсө унаада бир үй бүлө атасы, апасы, алардын 4 баласы, Ханут жана Лаян деген кыз бара жаткан экен. Бирок жөөттөрдүн аткылоосунан үй бүлө толугу менен каза болуп, Лаян менен Ханут гана тирүү калып, андан соң буга чейин байланышты көтөргөн Лаян дагы окко учуп каза болуптур. Ошентип 6 өлүктүн арасында унаанын ичинде жалгыз гана Ханут тирүү калган экен. Бул жагдайды түшүнгөн каармандарыбыз Ханут менен байланышты үзбөй, көздөрүнүн жаштары токтобой, Ханут кичинекей 5 жаштагы кыз экендигин билишип, биз сени сөзсүз куткарабыз деп убадаларын бере башташат. Ошентип убакыттын өтүшү менен өзүнө келе баштаган Ханут каармандарыбызга бала бакчада окугандыгын айтып берип, биздин тайпабыз көпөлөктөр деп аталчу десе, Рана эмне дешин дагы билбей калды. Анан дагы Ханут анын жанындагы туугандарынын бардыгы өлгөндүгүн толук эле түшүнүп тургандыгын айтып, бизди танка менен келип аткылап кетишти деп толук түшүндүрүп берет. Муну уккан Омар эмне кылышын билбей өзүн коерго жер таппай калды. Там стреляют. Что, милая? В меня стреляют. Ошентип сүйлөп жаткан Ханут бир мезгилде ызычууга түшүп, мен жакта аткылап жатышат деп айтып, алдымда биз тарапты көздөп танка келе жатат, ал такыр эле токтобойт окшойт. Мени куткарыңыздарчы деп эле ызычуу болуп байланыш өчүп калат. Муну угуп жаткан Рана эчтекени түшүнбөй кайра байланышууга аракет кылып, бирок Ханут такыр эле коңгуроону албай, Рана Ханутту танка тебелеп кетти окшойт деп ойлоп, көзүнөн жашын токтото албай, мен аны куткара албай калдым деп ыйлай берди. Ошол убакта Хануттун Германиядагы тууганы Магдинен өзүнө чалып сүйлөшөт. Анда Магди түшүндүрүп, биз Израиль армиясынын өзүнө түздөн-түз байланышка чыга албайбыз. Кызыл Крест коомунан суранабыз, алар Израилдеги Когат деген уюмга байланышка чыгат. Когат Израилдин армиясы менен сүйлөшүп, кайсы жолдор коопсуз экендигин билип анан жооп берет. Бирок жөөттөрдөн жооп биринчи Когатка келип, андан соң Кызыл Крестке, анан кийин гана бизге келет. Ошондуктан аябай көп убакыт талап кылынат. Башка жолубуз жок деп жаткан мезгилде эле Омар Ханутка коңгуроо кылса, ал байланышты көтөрөт. Көрсө кичинекей кыз Ханут бактыга жараша тирүү экен. Бирок ошол учурда Кызыл Крест коому Магдиге коңгуроо кылып, биз силерге жардам бере албайбыз деген жообун айтат. Муну уккан Омар катуу жини келип, байланышты ала калып Кызыл Кресттин адамдарын катуу сөгүп салды. Идите к черту! Она говорит... Анткени Омар кыздын кыйналып жаткан үндөрүн угуп чыдабай калды окшойт. Анда Магди Палестинанын саламаттык сактоо министрлигине коңгуроо кылып, ошолор аркылуу коопсуз жол табуунун аракетин көрө баштайт. Рана болсо бул убакта Хануттун толук аты жөнүн сурап, интернеттен анын сүрөттөрүн таап, тынчтык жашоодо таптатынакай эч кандай жамандыкты ойлонбогон кыз экендигин көрөт. Өкүнүчтүүсү карындашыбыз мени мусулман эркектер коргойт деп мындай абалга түшүп калышын ойлободу да. А биз болсо мусулмандар дүйнөдө саныбыз 1,5 миллиардка жетейин деп калгандыгы менен ортобузда биримдик жоголуп кичинекей Газаны коргой албай жүрөбүз. Эми кандай болбосун, Ханут дагы деле Ранага мени алып кетиңизчи деп айтып, караңгы деле кирейин деп калды го. Мен болсо караңгыдан аябай коркомун. Жолдошуңузга айтыңызчы, сизди унаасы менен мен жака алып келсин. Мени таштабай алып кетиңиз деп сурануусун уланта берет. Бирок Рана канчалык жардам берүүнү каалабасын, жолу болбой жаткандыктан эмне деп сүйлөшүн дагы билбей, арадан бир канча саат өткөндүктөн Ханутту алаксытуунун жолун дагы таппай калат. Бул убакта чындап эле көгүм түшүп, Магдиге жооп дагы келе элек болчу. Ошондуктан ал ар башка таасирдүү адамдар менен байланышка чыгууга аракет кылып, башка жолу жок экендигин түшүнгөндөн кийин буга чейин Ханут менен сүйлөшкөн үн жазууларды интернетке жүктөөнү чечет. Анткени маалымат калың элге тараса, балким өйдө тараптан кыймыл болот эле. Бирок бул ой Омарга такыр жаккан жок. Ал Магдини куткаруучуларды жөнөтпөй жаткандыгына күнөөлөп, сен билесиңби, интернетте Газадагы балдардын өлүп жаткан канча видеосу бар. Кана аны көрүп кимиси кыймылдады, канча таасир берди, пайдасы жок эле иштерди кыла бересиңби деп дагы бир жолу ызычуу салат. Рана болсо бул убакта дагы деле кичинекей кыз менен байланышты үзбөгөнгө аракет кылып, аны менен сүйлөшүүсүн улантып жатса, Ханут мен жарадармын деп айтат. Анан дагы Ханут менин көзүм ооруп атат деген сөзүн айтты. Ушул сөздөрдөн кийин Ханут менен байланыш үзүлө баштап, ал кээ бир суроолорго жооп бербей, сөздөрү дагы так чыкпай, акыр аягы такыр эле сүйлөбөй калат. Ошол учурда Палестинанын саламаттык сактоо министрлигинен жооп келип, алар дагы азырынча эч кандай жардам бере албастыгын айтты. Звука нет.
Не слышу ее. Ханут болсо такыр эле жооп бербей, каармандарыбыз ал жарадар болгон болсо кан көп жоготуп каза болду окшойт деп ойлошуп, бирок байланыш өчө элек болгондуктан Несрит келип жакшы сөздөрдү сүйлөй баштайт. Анткени Ханут алардын сөзүн угуп жатышы толук ыктымал эле. Бирок бактыга жараша бир мезгилде Ханут сүйлөп Рана деп чакырып, мени деги куткарасыздарбы деп дагы бир жолу суроо салды. Анда Несрит аны сооротуп, жакында сенин жаныңа дарыгерлер барышат. Эч нерседен коркпогонуң деп бардыгы Махтини караса, ал дагы деле жооп таба элек болчу. Бул жолу бардыгы андан бир чечимге кел деп талап кылышып, Магди эмне кылышын билбей ажатканага качып, ал жака кирип башы маң болуп кандай чечим кылышын билбей олтуруп калат. Дали добро. Нам дали добро. Махди, есть добро. Ошол убакта эле саламаттык сактоо министрлиги тарабынан тез жардам унаасы барууга уруксат берди деген маалымат келет. Анда Магди дароо куткаруучулар Зайну менен Ахметке байланышка чыгып, алар унаасы менен жөнөп Махди кайда барышты көрсөтө баштайт. Бирок бир мезгилде унаа бара жатып эле токтоп калды. Көрсө имарат жарылуудан кийин жолго урап түшүп калган экен. Ошондуктан жолду бир аз алмаштырууга туура келип, башка тарап менен өтүп, аман эсен Ханут жайгашкан жерге жетип барышат. Анда Ахмет каармандарыбызга унааны көрдүк деп ага бара жаткан мезгилде мылтыктын үндөрү угулду. Вот она. Ошол убакта эле куткаруучулар менен байланыш үзүлүп, каармандарыбыз эмне болгондугун түшүнүштү окшойт. Бирок алар Хануттан дагы сурашып, эмне мылтык атылдыбы, мылтыктын үнүн уктуңбу дегенде Ханут ооба деген жообун берет. Ошентип бул окуянын башталганына 3 саат өтүп, кечки саат 7:30да Ханут сөздөргө жооп бербей үнү толугу менен өчөт. Окуя аяктагандан кийин Хануттун дагы аны куткарам деп барган 2 адамдын дагы эмне болгондугу белгисиз болуп, 12 күндөн кийин гана Израиль армиясы ал аймактан чыгып кеткенде белгилүү болот. Көрсө Кызыл Жарым ай коомунун тез жардам унаасы толугу менен жарылып, 2 куткаруучу өрттөнүп кетиптир. Куткаруучулардын сөөгү гана табылып, алардан алыс эместерде хинт жаткан унаа дагы табылат. 6 адам бара жаткан унаага Израиль аскерлери 350 ок чыгарышкан экен. Көрсө Ханут дагы аткылоодон жаракат алып, көп кан жоготуп каза болуптур. Биз тасманын аягында унаада бара жатып каза болгон туугандарды жана 2 куткаруучунун, аларды жөнөткөн Кызыл Жарым ай коомунун чыныгы жашоодогу жумушчуларын көрөбүз. Ушундай мүнөттөр менен достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Бул окуя тасма эмес эле бизге эскертүү сыяктуу. Анткени пайгамбарыбыз кыяматка жакын силердин саныңар өтө көп болот. Бирок алсыз болосуңар, себеби жүрөгүңөргө бул дүйнө кирип кетет деген сөзү бар. Азыркы дүйнөдөгү мусулмандардын абалын көрүп ошол заман келди окшойт деп ойлойсуң. Анткени бардык тарабынан мусулман өлкөлөрү менен курчалса дагы Израиль эч кимден коркпой, каалагандай калчап биздин 3-чү ыйык жерибиз Алякса мечитин алайын деле деп калды окшойт. Эми достор, кандай болбосун, кийинки тасмада байланышканча ден соолукту жакшы карап, өлкөбүздө жана дүйнөдө амандык гана болсун деп тилейли.